Саламдарыңыздарга, бүгүн мен сиздерге өзүм окуп өтүп, анан кийин бир китеп менен бөлүшкүм келип атат. Сиздерге абдан кызыктуу китеп экен. «Женщины и мужчины разной популяции» деп аталган китеп. Абдан кызыктуу, 220 беттен турат. Мен 2 күндө окуптум. Сиздер жакшылап отурсаңыздар, бир нече саатта гана окуп коюшуңуздар мүмкүн. Балдарым сүрөт тапканга да жетиштир. Авторлору Николаенко Н. жана Хорошевская К.С. Бул жакта өзү айтып тургандай эле психологический этюды да бул жакта. Аялдардын жана айымдардын жана мырзалардын психологиясы кандай айырмачылыктары бар, кандай болот, кандай кеңештер бар, ошолордун баардыгы жазылган, баардыгын тапсаңыздар болот. Абдан кызыктуу экен. Өзүм негизи китеп окугам, бул эң жакшы да. Ал нерсе жөнүндө сизде окуган нерсе жөнүндө, ал нерсе жөнүндө сиздерге досуңуз айтпай, же болбосо тууганыңыз айтпай, же бирөө келип айтпайт да. Бул кыргызда бир жакшы кеп бар го. Китеп акыл, китеп дос, айга да көккө да ошол китеп жеткирет депчи. Бул турмуш жолуңузда бир кандайдыр бир курал болот. Ошон үчүн көбүрөөк китеп окуңуздар, жакшы нерселер жазылат. Анан дагы бир жагынан эс тутумуңуздарды абдан жакшыртат. Мен ойлоп карасам, акыркы жолу бул Агата Кристинин «Третья девушка» деген китебин окуп турмун, бирок абдан көп болуп калыптыр. Астыма атайын бир план койдум. Жок дегенде бир айда бир китеп окуймун деп. Бул декабрь ичинде окуган китебимдин санын толуктады окшойт. Абдан кызыктуу экен. Азыр бир аз кыскача айтып өтөйүн. Айырмачылыктары кандай? Бул ушул айым менен мырзанын төрөлгөндөн баштап картайганга чейинки психологиясы айтылган. Анда айырмачылыктары кандай, изилдөөлөр боюнча кандай болот, анан кийин кандай кеңештер берилет, ошолордун баардыгы жазылган. Өзү негизи мырза менен айымдын айырмачылыгы бул жаштайынан төрөлгөндөн баштап эле бул айымдарга көбүрөөк түйшүктөр түшөт экен. Мына ошол түйшүктөн түшкөнүнүн себебинен байкасаңыздар керек, бир эле жаштагы тең курактагы бала менен кыздын айырмасы болот экен да. Бала менен кыз болсо, кыздыкы бир аз психологиялык жактан, эме жактан бир аз өтө болуп калат экен да. Кыздардын түйшүгү анткени абдан көп экен да. Анан кийин бул табияттан дагы десек дагы болот. Ал эми ошол эле учурда ошол эле кыз менен баланын эмесин карап көрөлү, семейный положениясын карап көрсөк, же болбосо мындай үй бүлөлүк абалын карап көргөндө, үй бүлөлүү аял менен үй бүлөлүү эркектин мырзанын айырмасы кандай? Бул үй бүлөлүү мырзанын эмнеси, түйшүгү бул финанс жактан мен каржылашым керек деген гана түйшүк бар экен, негизги түшүнүк эркектерде ушундай. Ал эми аялдарда кандай? Мен күйөөгө тийгенден кийин ар бир аял кайын журтуна анын туугандары менен мамилесин түзүш керек. Ар бирине өзүнчө бөлүп карап, алардын мамилес мүнөзүн окуйт, аларга кандай мамиле кылыш керек, кантип жагыш керек, мамилени кантип оңдоо керек. Ал эми ошол эле учурда кайын журтунан сырткары аларга кызмат кылгандан сырткары бул жакта мен өзүм дагы айтып атам, эми кыргыздарга кызмат кылуу деген да бир өтө бир чоң өзүнчө мааниге да. Бул жакта да бирок жазылган, бизде андан дагы көп да, айрыкча кыздарга. Анан кийин ошол эле учурда эркек менен же болбосо жолдошу менен кантип эме кылыш керек, мамилесин оңдош керек, канткенде жакшырат алардын мамилелери. Анан кантип ошол эле учурда өзүнүн ден соолугун, бардык нерсесин арнайт экен да аял. Мындайча айтканда, женский пол ориентирован на выживание. Ушундай десем да болот да. Анан кийин бала төрөш керек, баланы тарбиялаш керек, канткене ден соолугу жакшы болот, кандай кийим кийиниш керек. Ал эми бир күндүк эле жашоосун алганда, мисалы үчүн мен жумушка барышым керек дейт эркек. Анан кийин мырза деп айтайын, аябай грубо болуп калат экен. Анан кийин жумушка барышым керек, жумушка баргандан кийин иштеп үйгө келип, балдар менен бир аз ойноп, телевизор көрүп уктап калат. Ал эми аялдыкы мына караңыздар. Эртең менен турат, балдарын кийиндириш керек, аларга тамак жасаш керек, анан кийин аларды садикке, мектепке жөнөтүш керек, өзү дагы жумушка барыш керек, жумуштан күйөөсүнүн жолдошунан болушунча эртерээк келип тамак жасаш керек, андан башка кир жууш керек, абдан көп экен. Андан сырткары кайын эмелери бар болсо, туугандары бар болсо, кайын журтуна кызмат кылыш керек, андан башка абдан көп экен түйшүгү. Ошол түйшүктөр 2-3 эсе андан да көп десек да болот экен да. Анан мынтип
деп айтылат да, бул мындай негизинде окумуштуулардын изилдөөсү боюнча бул китепте үй бүлөлүү эркек же болбосо үй бүлөлүү мырза үй бүлөлүү айымга караганда көбүрөөк жашайт экен. Түшүгү астыктан мүмкүн, психологиялык жактан ушундай деп айтылат экен. Ал эми ошол эле үй бүлөлүү эркек жанагы бойдок өтүп кеткен эркектер да бар да көрбөйчү. Ошолорго караганда да көбүрөөк жашайт экен. Ошондуктан бул дегени эркектерге, ошо мырзаларга айткан нерсе бул ажырашпаңыздар деген да нерсеси. Көпкө жашайын десеңиздер, анан түшүңүздөр да азыраак болот эгер өмүрлүк жарыңыздар бар болсо дегени. Анан кийин ошол бойдок мырзага караганда үй бүлөлүү мырза көпкө жашайт экен. Орто эсеп менен 9 жыл 7 айга. Ал эми интернет блогтарынан карасам дагы ушундай 7 жылдан 15 жылга чейин жазылган. 6 жаштагы кызды окумуштуулар изилдеп көргөндө анын башкалардан айырмачылыгы полноценный семьяны эмес, ошол ата энеси ажырашып кеткен кызды изилдеп көрүшкөн, анын психологиялык жактан кандай абалда экенин. Ал менен сүйлөшүп көргөндө ал өзүн кармаган, аябай ой жүгүртүүсү дагы жакшы, бирок мындай кандай десем башкалардан айырмачылыгы жок десе да болот экен. Анан кийин ошол эле учурда баардык ошо полноценный кандай деп коет, бүт ата энеси бар балдар менен кошуп отургузуп сүрөт тарткыла деп адамдын сүрөтүн тартырганда анын башкалардан сүрөтү айырмачылыгы болот экен. Көзүн тартып жатканда аябай эметет экен да, чийип тартат экен, боюп. Анан кийин ал нерседе көзтүн муңун, кайгыны тартып коет экен. Жана ал анын өзүнүн жашоосунда мындай айтканда таблицасы пайда болуп калат экен да, убаксаты болот экен ал нерседе. Ал кызда мындай айтканда ал апасы менен калган, анан кийин ал эми атасы менен жекшемби күнү гана жолугушуп турган. Ошол жекшемби күнү гана жолугушат, ал эми башка күндө жолугуша албайт. Бул нерсе кыздын психологиялык жактан жабыркашына алып келет. Атаңыз эмне үчүн мен атама ар дайым эркелей албайм, эмне үчүн мен жекшемби күнү гана эркелешим керек деген нерсени алып келет экен да. Анан кийин эмне үчүн мен башкалардай болуп жашаган деген абдан көп психологиялык жактан абдан жабыркайт экен. Ошон үчүн ата энелердин ажырашпоосуна да бир кеңешин берген, полноценный семьяда өсүп чоңоюш керек балдар деген. Анан ошол эле учурда переходный возрастта аябай маани көбүрөөк бериңиздер, айрыкча 13-15 жаштарында, анткени ошол учурда балдар, кыздар өздөрүн таанып билип баштайт экен. Мен киммин деп, мен ким боломун келечекте, мен колумдан эмне келет, мен эмнени кыла аламын, эмнени кыла албаймын деген. Ошол учурда бат-баттан урушуп кетет бирөөлөр менен, бат-баттан мушташып, аябай жакпаган жагымсыз нерселерди жашашы мүмкүн экен, жасашы. Ошондуктан ошол учурда ата эне ага дос болуш керек, анан туура жолго салып койгонго аракет кылыш керек экен. Аябай 13-15 жаш переходный возраст, мындай айтканда опасный возрасттар экен да. Ошол учурда ата эненин жардамы абдан чоң мааниге ээ болот экен. Ал үчүн сиз урушуп, сөгүп сагып эмес, атайын дос сыяктуу отуруп алып, өзүңүздүн жакшы кеңештериңизди берип, атайын өзүңүз изденип дегендей. Ошол учурда дагы эле айымдар изденет, кантип баламды эме кылам деп, жакшы жолго сала алам, кантип балама жакшы тарбия бере алам деп. Ошондой жактары дагы, ушул жерде дагы айымдар, түшүгү десем, көбүрөөк десем болот. Бул жөнүндө мырзалар азыраак ойлонот экен. Ойлонбойт эмес, ойлонот, бирок азыраак. Андан кийинки 16-18 жаштарында уже балдар өздөрүн бир аз чоң сезишип, токтолушуп, физикалык жактан да бир аз токтолуп калышат экен. Анан кийин көз караштары пайда болуп, бирок ошол эле учурда коркоогураак болуп баштайт экен. Жанагы жакта эч нерседен коркпойт экен, переходный возраст деген бар го. Ошол учурда эч нерседен коркпойт. Ал эми кийинчерээк уже коркуп башташат экен. 16-18 жаштарда коркунуч нерселер пайда болот экен. Анда дагы өзүңүз ата энелер жакшы тарбиясын, жакшы кеңештерин берип, өз негизи баланы чоңойтуп атканда уруп, согуп чоңойтуштун кажети жок. Ал нерсе балага психологиялык жактан абдан терс таасирин тийгизет.
Ал эми үй бүлөлүү болгондон кийин гана айымдардын түшүгү көп экендиги ошондо гана билинет. Ал жөнүндө дагы ошондуктан айымдар өздөрүнүн ичинде буга чейин түшүккө көп калгандыктан өздөрүнүн ичинде башка бирөөдү жаратат экен. Бул атайын өзүнчө бир защитасы болот экен да. Атайын жашоого ошол нерсе защитасы болбосо, ошол айбат эле сынып калат экен. Сынбаш үчүн бир защитасы абдан күчтүү болуш керек экен айымдар. Өзүнүн ичинде жараткан ар бир айымдын өзүнүн ичинде кандайдыр бир башка адам жаратат. Мисалы үчүн мен ушул адам анес болсо, мисалы ичинде башка адам жатат да. Бул менин психологиялык жактан жараткан адамым. Өзүм мындай элестетип көрдүм да, кандай адам жаратканым экенин ошондо түшүндүм. Бул китепти окугандан кийин гана түшүндүм, ага чейин түшүнчү эмесмин. Андан кийин мисалы үчүн 20 жаштагы бир 20 жаштагы кызды атайын изилдеп көрүшкөн экен. Анын жолдошум ага айтат экен, эми жолдошу бар, семейный айымды изилдеп көрүшкөн экен. Анын жолдошумдун мына кийимдери, мына денесинин бир бөлүгү, ошо терисин багып, ошол бир бөлүгүн алып келип көрсөтөт. Дагы жолдошум жол кырсыгынан каза болду деп ага берет. Бирок ошол учурда баягы 20 жаштагы кыз ишенбейт, ага кыйкырып эме болот, бирок ишенбейт. Бул защиталар иштеп баштады. Жашоого туруштук бериш үчүн, жашоого сынбай калыш үчүн защита иштеп баштайт экен. Кыйкырганда бир өзүнчө эме чыгып кетет экен, атайын муңдун бир бөлүгү чыгып кетет. Ишенбестик дагы бир өзүнчө защитага кирет экен. Ошол учурда алып карасаңыздар, ата мекени согуштарда айылдарда жалаң гана эмелер калган да, айымдар калган. Өмүрлүк жарларын жиберген жолбосо өздөрүнүн балдарын жиберген апалар калган. Андан кийин кара кагаз келгенде, сиздин балаңыз каза болду, көз жумду деген кагаз келгенде, жолбосо сиздин өмүрлүк жарыңыз көз жумду, каза болду деген нерсеге келгенде ага айымдар ишенген эмес да. Бул дагы бир жагынан психологический защита деп аталган, атайын айымдардын өздөрүнүн ичинде өстүргөн бир коргой турган нерсеси экен да. Ишенбестик бул бир жагынан, ишенбестик бир ишене туура нерсени айтып жатса да келе ишенбесе, бул туура эмес, бирок бул айымдардын өзүн коргогучу деп бир жагынан жакшы экен да. Абдан көп нерсенин ичинде айымдар алып жүрөт экен. Ошол эле учурда артистичность аябай жакшы иштейт экен айымдарда, эркектерге, мырзаларга караганда. Андан сырткары абдан бир жерден бир жерге бат көнөт, бир нерседен бир нерсеге бат көнөт, бир адамдан бир адамга бат көнөт айымдар. Анткени айымдар бар жаратылыштан, табияттан ушундай келишет экен да. Бул нерсе айымдар үчүн көп деле чоң бир түйшүктү жаратпайт экен. Ал эми эркектер үчүн бир аз чоңураак түйшүк болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда бир жерден бир жерге көчүп баргандагы психологиялык жактан бир нерсени алып келет экен да, жагымсыз нерселерди алып келет экен. Ал нерсени аял оңой эле өтүп кетет экен десем да болот да. Дагы эмне жөнүндө айтсам болот. Негизинен абдан жакшы китеп экен. Дагы эмнелерди унутуп атам. Негизинен ошол айтканымдай эле жакшы жашаш үчүн бул ар бир үй бүлөдө жакшы жашаш үчүн сүйлөшүүлөр туруш керек. Эгер сүйлөшпөй жүргөн үй бүлө болсо, бир күн келип ушундай жарылат экен. Андай жарылганда мындай ушундай чоң бир взрыв болот экен да. Ошондой болбостук үчүн атайын ар дайым сүйлөшүп жүрүшүңүздөр керек. Ар дайым болгон кичинекей уруштар дагы бул жакшы эле бир көрүнүш десек да болот экен да. Мындайча айтканда, эгер ошол уруш нерсе болбосо, ошол үй бүлө жакындык болбойт да, үй бүлөдө түшүнүү болбойт. Ошол үй бүлөдө бири-бирине урматтоо, сыйлоо, ошол эле учурда бири-биринин ордун билет. Ошол нерселер болбосо, бул жакшы эле көрүнүш. Болгону атайын өзүнүн чек арасы бар, чегинен сыртка чыкпаш керек да, ушуканы дагы билиш керек, мындайча айтканда. Ошол абдан кызыктуу китеп экен, баарыңыздарга сунуштайм. Эгер окуңуздар келсе окуңуздар. Дагы бир жолу айтып өтөйүн, 16 жаштан өйдө гана адамдарга арналган, абдан кызыктуу экен.